Застройщиктер боюнча түшүндүрүп коесуздарбы? Мурда кандай, азыр кандай болуп атат, анан кандай өзгөртүүлөрдү киргизип жатасыздар да? Анан чет өлкөлүк жарандар боюнча именно ошол стройкада иштеген жарандар жөнүндө сөз болуп атат да. Бүгүнкү күндө кандай төлөнүп атат и кантип эми кандай өзгөрүүлөр болот? Эльвира Жыргалбековна, бүгүнкү күндө 27-25 төлөш керек, как юрлицо болсо. Бул сунуштар менен 14%. Ошондо иш берүүчүгө 17-25-тен 4%га чейин түшүп атат. Даже не экеси, иш берүүчү үчүн 10% сакталып калат, өзүнүкү иштеп аткан жарандык. Ал эми иш берүүчүнүкү 17-25-тен 4%га чейин түшүп атат. Дагы мындай суроо, анан пенсияга чыккан ошол жактагы жарандар, билесиз, стройкада иштеген, бул эң көпчүлүк учурда Россияга деле кетип иштеп атышпайбы? Эң мындай эме кийин пенсиясы такыр аз болуп калбайбы деген суроолор болот да. Туура кооптонуу болуп атат. Чындап эле аз болуп калат да, бирок биз эмнеге барып атабыз? Ошол эле иш баягы куруучулук жакта 90% көмүскөдө. Булар баягы аз эмес, даже жок болуп калышы мүмкүн, таптакыр эле пенсиясычы. Таптакыр жок болот. Мурат, мен бул суроону эмнеге берип атам да? Анткени деген өткөн чакырылышта, биякта коллегаларым деле отурат. Өткөн чакырылышта швейниктер боюнча мыйзамдап келгенсиздер. Ошондо чоң реформа кылабыз деп алып келгенсиздер. Анда суранган адамдардын катарында мен ойлойм көпчүлүк эле депутаттар болчубуз да. Эми ишкерден келген депутаттар ошо көмүскөдөн чыгышат, киргизгиле деп. Ошонун натыйжасы кандай болду? Канча жыл өттү? Туура айтасыз, Эльвира Жыргалбековна, бул аябай мындай оор суроо, анткени эффект болгон жок. Канча жыл мурда болду эле? Бул 2017 жыл, 2019 жылы кирген. Ошол 6-чы чакырылышта депутаттар биякта отурат, ошо эсибизде бар да. Биз баарыбыз отуруп, ошо ишкерлер, швейниктер үчүн керек, көмүскөдөн чыгышат деп кепилдикти ошол ассоциациялар чогулуп алып, арасында именно швейник, текстилде иштеген организациялар чогулуп суранган, бизден да суранышкан. Ну, чё греха таить, ко всем подходили, да, и к нам подходили, просили, кепилдик, ушу чыгабыз деп. Бирок ошол убакыттан бери 4-8 жыл өттүр да? Же канча жыл дедиңиз? 2019 жылдан баштап киргизгенбиз. 5 жыл өттүр. 5 жыл өттү. Может, мүмкүн аякта тиги ковид себеп болуп калды, дүйнө жүзүндөгү экономикалык кырдаал мындай өзгөрүлдү да, начарлап калган мүмкүн себеп болду да. Бирок бүгүнкү күндө сиздерде ошондой кепилдик барбы? Анткени пенсионерлердин саны азайган жок да, көбөйөт да. Туура айтып атасыз. Бул чоң реформа, бул абдан эми жакшы кадам. Мен ойлойм 99% ишкер колдойт. Ооба керек, анткени көмүскөдөн баардыгын чыгарыш керек. Бирок аягында деген ошо миллиардтабан биздин каражаттарды 13 миллиард деген абдан чоң сумма болуп атат да. Өкмөт кепилдикти бере алабы? Алып атасыңарбы? Бирок аягында именно соцфонд, это все на вас ляжет, да? Если пенсионеры, канча пенсионер бар бүгүнкү күндө? 770 миңге жакындап калды. 25-чи жылы буну макул кол коюп туруп, 25-чи жылдан баштап ошентип жүрөлүп атасыздар, туурабы? 25ми же дароо эле? 24-чи жылдан. 24. Эртеси күнү 24 ошо киргизгениңиздер, 25 жылы канча дедиңиз пенсионерлер, кечиресиз? 770 миң болуп калды. 770 миң пенсионер деген бул эми көчөгө чыкпаса деле бул бир топ абдан чоң катмар болуп атпайбы, калың катмар. Кантесиңер? Бул боюнча баардыгы сүйлөшүлүп жатат бүгүнкү күндө. Мамлекеттик салык кызматы, каржы министрлиги, экономика министрлиги баардыгыбыз отуруп сүйлөшүп атабыз, кайсыл жактардан. Анткени швейниктер бизге да келип, парламенттен депутаттарды сурап, парламенттен биз буну арасына мен да бар болчумун көтөргөнбүз. Ооба келип атат, биз гарантированно ошондой болот, ошону айтыңыздар деп сурангандыктан көпчүлүк депутаттар колдоп беришкен да. Ошондо биз деле анда Гүлнур Мурат сиз иштеп жүргөнсүз. Соцфондко биз да кайрылып парламенттен айтканбыз, эми ишкерлер келип атат, ушундай болуп атат, швейниктер, текстиль көтөрүлүп атат, иштеп атышат, Россия менен жакшы иштеп атышат деп суранганбыз да. Мына арасынан 4 жыл өтүп кетти, 5 жыл өтүп кетти да. 5 жыл өттү, эффект берген жок эч кандай. Булар Вам не страшно? Ассоциация Ликпром просила, почти 15 лет они ходили. В 2019 году парламент поддержал, но ни одна ассоциация сөзүнө турган жок, чыгарган жок көмүскөдөн. Бүгүнкү күндө стат комитеттин данные менен почти 197 тысяч человек именно в швейной промышленности не уплачивают страховые взносы, не охвачены государственным социальным страхованием. Өкмөттү түшүнүп атабыз.
Анткени деген чоң реформа кылып атабыз, УКМК иштеп атат, көп нерселер болуп атат да. Жакшысы да болуп атат, арасында нааразы болгон да адамдар болуп атат, көп нерсе болуп атат да. Бирок ушунда деген аябай чоң жоопкерчилик, абдан чоң сумма. Бул деген именно пенсионерлерге тиешелүү болгондуктан, все-таки ушунуңарды жакшылап бир ойлонуп алгылачы деп мен айтат элем. Лев Жаралбековна, бул боюнча буквально 2 күндүн ичинде бүтүрөбүз. Ал сунуштарыбыз менен сиздерге келебиз. Риски очень высокие. Да, риски И с есть. учетом того, что вокруг сейчас бизнесом происходит, очень у вас высокие риски. Ответственность персонально на вас будет. Да, Вы же да. понимаете, это Да, 700 понимаю. тысяч, это почти миллионго 200 миң жетпейт экен биздин пенсионерлер да эртеси күнү. Эми алып келип атасыңар, колдоп беребиз. Анткени баары бир ишкерлер бизге келишет, чалышат, суранышат, застройщиктер, парламентте жарым застройщиктер. Алар да эми депутаттарды бизди кыдырып чыгышат, эми колдоп бергиле, кепилдикти эми албаса дагы аркабызда миңдеген строительдер отурат деп парламент колдоп берет. Бирок эртеси күнү жоопкерчилик түзмө-түз азыркы өкмөт жетекчиси, мен түшүнүп атам, ал киши реформа кылам деп атат, экономикалык көз караш болуп атат. Мүмкүн мындай долгосрочкада туура эле айтылып атат да. Просто эртең бирси күнү муну деген 700 миң пенсионерди ойлоп коюңуздар деп бир эстетип коеюн да. Рахмат.